Bismillahirrahmanirrahim. İslam tarixinde өчпөз iz калтырып кеткен Қолын деген қары Құран жаттаған адам өткен. Бұл қарының өзгөчөлүгү көпчүлүк тарыхчылардын айтуусуна караганда кулагы такыр укпай турган дүлөй адам эле. Бирок Құран болгон сүйүүсү, Құран болгон азаматы жүрөгүндө толуп турат эле. Мына ошол себептен өмүрүн Құран менен өткөзгөндү чечет. Мына ошентип өзү заманасындагы имам Нафи деген улуу карыга шакирт болуп, ар дайым аны менен чогуу жүрүп, Құран жаттап бүткөндөн кийин дагы 20 жыл бою чогуу жүрөт. Бирок качан Құран жаттаганда Аллах Таала бул адамдын Құран болгон сүйүүсүн, Құран болгон азаматын талабын көрүп туруп, Аллах Таала эч бир үндү укпай турган кулагын Аллах Таала Құран Керимди угуздуруп коет. Бир да үн укпайт эле, бир да сөздү укпайт эле, бирок өзгөчөлүгү качан ага Құран окулса, Құран Керимди угат эле. Жана адамдардын дагы Құран Керим окугандагы каталарын түздөйт эле. Мына ошондуктан урматтуу тууганым, Құран Керим жаттап жатканда, окуп жатканда эң чоң шарт, негизги шарт Құран Керимди Аллахтын ыйык сөзүн жан дилибизден сүйүп окуу, мына ошол негизги талап, шарт. Качан ушул шарт, ушул сүйүү биздин жүрөгүбүзгө оңдосо, жашообузга келсе, анда Аллах Таала симен бизге мүмкүн эмес нерсени Аллах Таала мүмкүн кылып, жашообузда көптөгөн берекелерди, жакшылыктарды тартуулайт.